Эми бул жерде жашырбай эле айтыш керек да. Бул 17-жылы ал кезде президент Алмаз Атамбаев болгон. Кандайдыр бир өзүнүн бийлигин бекемдеш максатында жасалган аракеттер болчу. Ошол эле кезде бир топ аракеттер болуп, оппозиция тебеленип тепселип, коркут үркүтүүлөр, камоолор жүргүзүлүп, ошол анан парламент өзүнүн сөзүн айта алган эмес. Ошондуктан ушул 9%-га чыгарышкан. Ал эми биз бүгүнкү күнү ошол демилгени сунуштадык, ошондой эле пикирин Жогорку Кеңешке келип, Сооронбай Шарипович өзү дагы билдирди. Мен ойлойм, бул демократиялык жолду баарына мындай кандайдыр бир тең мүмкүнчүлүктөрдү жаратуу, ошондой эле мындай партиялык плюрализмди, ошондой эле демократиялык системаны колдоо болуп саналат деп ойлойм да.